Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдагы көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналымда көргөнгө абдан кубанычтамын. Кичине ошол жаңылыктардан өтөлү. Аябай мындай күнүмдүк жаңылыктардан да мындай чоң сенсациялар жок. Маалымат боюнча Иран Орусиядан түзмө-түз ошол ядролук куралдын кандайдыр бир дааналарын сурап жатыптыр бүгүнкү күнү. Ирандын чоң баягы ошо иштер боюнча жумуштарды алып барган адамы, адиси өкмөтүнүн Орусияга көп каттап жатат азыр чалгындардын айтуусу боюнча. Ал нерсе ушул ачык маалыматтык массалык маалымат каражатына чыкты. Ушундай байкалды деп ушул кишинин каттоосу. Жана эмгичекти Иран ошо Шахет жана башка дрондорду Орусияга берген боюнча баш тартып атат, ага тастыктабай жатат, жок биз эмеспиз деп. Бирок чалгын кызматтар бүт өлкөлөрдүкү иштеп атат. Акыркы маалыматтарды ушул Франция атайын кызматтарынын билдирүүсүнөн келди да. Негизи бул билдирүүлөр Украинанын атайын кызматы, Америка Штаттарынын атайын кызматтары тарабынан көп эле айтылып келет. Анан ушул прессага, гезиттерге агып кетет. Анан дагы кошумча караса азыр Иран ошо МАГАТЭнин айтуусу боюнча саналуу эле күндөрдө ядердик куралды алмак. Бирок негедир 1-2 ай өтүп кетти. Биринчи жолу МАГАТЭ айткандан бери азырынча ошол ядролук курал барбы жокпу так тастыктала элек. Санада, Йеменде ошол Яхья Сар ошо Йемендин куралдуу күчтөрүнүн, хуситтердин куралдуу күчтөрүнүн өкүлү айтып атат, согушту токтоткула, силер деген бизге кол салып атасыңар, биз деген америкалык бир авианосецти 6 ракета менен, дрондор менен ошо урдук дейт, аны чоң жаракат кетирдик, ошо менен бизге боло турган ошол соккуларды азайттык дейт. Бирок негизи ошо Йеменге каршы соккуларды токтоткула деп айтып атат. Бүгүнкү күнү 6 өлкө Йеменге толугу менен күнү түнү тынбай сокку берип атат. Баягы артиллериялык атуулар болуп атат. Анын арасынан дагы ошол аябай көп авиациялык соккулар болуп атат. Эң чоң мындай бул жерден роль ойногон өлкө бул Улуу Британия, АКШ, анан эң көп соккуларды берген Израиль, анан тынымсыз баягы артиллериялык атууларды жасаган бул Сауд Аравиясы болуп атат да. Анан негизи ошол Йеменде бомбалоо болгону менен мындай жер операциясы толук баштала элек. Бир гана баягы чек аранын жанында хусилер менен Сауд Аравиясынын кагылышуусу болуп жатат. Ошол жерден эки тарап тең жоготууларга учурады деп айтылып жатат да. Анан ошо Йеменде ошо күчөп атат. Ливанда бүгүнкү күнү тынчыды бир аз, бирок баары бир чек аранын жанында кагылышуулар уланып атат. Хамас ошо Йеменге кол салууну токтоткула деп Израилге билдирүү чыгарды. Хамас бүгүнкү күнү ошол тынчтык келишимге бармак, бирок кайра барбай койду. Алардын башчылары өлгөндөн кийин ким азыр Хамасты башкарып жатканы мына орто чендеги, орто чынжырчадагы баягы офицерлер башкарат дейт. Калгандар ошо ким экенин аттарын билишпейт да азырынча Израиль чалгындоо кызматтары. Ошон үчүн Хамас мындай бир башчысыз армия сыяктуу эле иштеп атат, партизандык армия сыяктуу. Анан эмгичекте баягы барымтага алынган ошо туткундарды бербей Израилге, эмгичекте ошо өзү күрөштү улантып атат да, Газа секторунда партизандык иш аракеттерди улантып атат. Анан азыр кайра ушул тынчтык болууга күмөн болуп калды, анткени алар кайра башкача шарттарды чыгара башташты. Анан сырткары Сирияда тынчыды, бирок Сириянын чек арасы, Ливан менен чек арасында атуулар болуп атат дейт. Көп учурунда муну өкмөт контрабандисттер же башка түзүмдөр атат. Биздин тараптан азырынча эч кандай сокку жок деп атат. Манбичтин тегерегинде аябай кызуу ошол согуш болуп кеткенден кийин курдтар кайра ошол Сирия улуттук армиясы Түркия менен түзмө-түз колдоо көргөн. Аны четтетти. Анан четтеткенден кийин Эрдоган бүгүн ультиматум койду ошо курдтарга. Эгерде курдтар негизи ошо ультиматумдун шарттарын аткарбаса, Курдистан куруудан
баш тартпаса жана куралсыздандыруу иш аракетин жасаганга барбаса, анда ошо Түркия толук кандуу ошо бир нече күндөн кийин ошо ультиматум саналуу сааттарды берген, саналуу күндөрдү берген. Толук согушту Курдистанга каршы баштайт жана ошо Курдистан мамлекетин, ошо Курдистан коммунисттик ишмерлер партиясын жок кылганга барат. Толугу менен курд сепаратизмди токтотконго аракет кылат. Ушундай негизи ультиматум берилди. Жөнөкөй эл эгерде курал албаса жашай берет, эгерде курал алган болсо курал алган жана саясий лидермин деп эсептеген баарын жок кылабыз деп атат Түркия. Ушундай абал. Эми Орусия менен Украинанын ортосунда болсо согуштар уланууда, аябай кызуу болууда, аябай көп жоготууларга Орусиянын армиясы Курсктан ошо алды. Мындай Курсктан кайра жаңы атака январда, 1 январда украиндиктер жасашкан. Ал жерге кайра баягы түндүк корейлерди жана бир нече ошо элиталык бөлүмдөрдү, аскер бөлүмдөрдү Орусия жиберген. Анан ошол аскер бөлүмдөр кайра колоннадай киргизбесе, чоң көлөмдө ошол колонналарда талкалашты украиналыктар, көп киши өлдү. Ошол менен бирге 31 декабрда, 1 январда так эле ошол маалда орустар, мисалы үчүн орус армиясы Курахованы жана Курахованын четтерин, шаарын, ушул аяктагы айылчаларды толук басып алды да. Азыр картаны караса баары бир орус аскерлери жылып атат, кайра метрден акырындап айылдын артынан айыл алып жатышат жана тез жылбай атышат. Албетте, мисалы үчүн биринчи күндөрү ошо тез чоң бир областты басып алып турса, азыр бир айылдан басып алып турат да. Бирок ошол менен бирге баары бир бул кандайдыр бир басымды пайда кылат. Баары бир бул кандайдыр психологиялык жактан Украинанын элин, армиясын чүнчүтүп жатат жана Украинанын өнөктөштөрүн күмөн санатып жатат да, ошол Украина утаарын утпасын. Албетте украиналыктар алгачкы түндүк кореялык мындай желдеттерди барымтага алды. 2 желдетти алып туруп, ошол Түштүк Кореядан келген чалгындоо кызматкерлери менен аркылуу сүйлөштүрдү. Аны толук интернетке ошо чыгарышты. Биринчи ошол Зеленскийдин өзүнүн баягы социалдык тармактардан чыгарганда бирөөсү айтып атат: Корея мен деген эмне десеңер ошону кылам, Украинада калгым келет дейт. Экинчиси болсо жок, мени кайра ошо артка кайтыргыла дейт. Алардын документтеринде бурят деп жазып турат, бирок мындай жакшы корейче сүйлөшөт экен. Ушундай бул деген ушул согуш тарыхында, Украина Орусия жаңы согушунун тарыхында алгачкы жолу корейлер туткунга түштү деген нерсе да. Алгачкы жолу ушундай нерсе болуп атат. Негизи Трамп Зеленскийге басым кылат. Трамптын командасынын Келлог жана башка ошол депутаттары, республиканисттер Америка Штаттарында айтып атат: биз силерге согушту токтотуу үчүн Украинада толук мобилизация жарыялаганы ошо кеңеш берип атабыз жана 18 жаштан баштап жаш балдарды армияга ала баштагыла, үйрөтө баштагыла, эмесе утуласыңар дейт. Зеленский ага каршы чыгып атат. Негедир ушул Зеленскийдин администрациясы, депутаттар радасы ушул чечимди кабыл албай жатат да. Орусияда болсо, мисалы үчүн, ошо призыв, жаз чакыруу башталат армияга. Баягы күз чакыруудан кийин бир нече армияны даярдашты. Аны колдонуп атат ушул бүт фронт линиясында. Орусиянын бул адамдык ресурстары азырынча жетишет да. Азыр Орусиянын расмий баягы пропагандалык ишмерлери айта башташты: 700 000 киши жоготтук дейт. Бул тастыкталды. 700 000 киши жоготту. Украинаны жоготуулары дагы 500 000ден ашык деп айтылат. Ошону менен 1 200 000 киши өлдү деген ушундай божомол, алдын ала маалымат расмий айтылып жатат да. Албетте бул деген чоң жоготуулар, миллиондук киши жоготуулар. Анан негизи ошо Трамп эми мен бир күндө эмес, эми 100 күндө ушул согушту бүтүрөм деп атат. Бирок алдын ала кеткен маалыматтар боюнча ошо Трамп менен Путин жолугушканда, сүйлөшкөндө Зеленскийди да чакырганын айтышат ошол сүйлөшүүлөрдөн кийин. Бирок алдын ала маалымат боюнча Орусия Трамптын шарттарына макул эмес болуп атат. Орусиянын талаптары аябай чоң болуп атат. Ал эми ошо Украинага эле басымы сакталып атат Трамптыкка, ошо Украинаны эле басмырлап атат да, айтып атат:
18 жашарларды армияга чакыруу боюнча мыйзамды чыгар деп мажбурлап атат биринчиден. Экинчиден ошо эгерде биз мисалы үчүн айтсак кандай гана ошо биз мындай жолун сунуштасак ошону кабыл алгыла дейт да. Мисалы үчүн балким Курскту таштап кетиш керек болот, балким баягы Орусиянын ар бир алган областына бийлигин Орусиянын бекитиш керек болот да. Бирок алгачкы маалыматтар боюнча эң биринчи сценарий, эң биринчи жол бул деген Украина басып алган Курсктагы жерлер Украинага калат. Орусия басып алган Донбасс, Луганск жана дагы 2 областтагы жерлери Орусияда калат да. Ушундай азыр баягы убактылуу тынчтык ушинтип кабыл алынат деп айтылат да. Бирок бул тынчтык келишими аябай убактылуу болот, көп узабай кайра согуш кызуу башталат деген божомолдорду серепчилер айтууда. Ошол согуштук жаңылыктар боюнча ушул. Сиздерде кандай дагы маалымат бар, комментарийлерден бөлүшүп койгула. Албетте ушундай согуш болуп атканда дүйнө жүзүндө дефициттер пайда болот, Орусияда да чоң дефициттер пайда болуп атат. Бирок негедир Орусия өз базарын жапкандай болуп атат да. Бирок бул узакка созулбайт деп ойлойм. Баары бир Орусиянын да базары биздин ишкерлерге ачылат. Анткени Орусияда дефициттер өсөт мындан ары дагы. Албетте инфляциясы менен кошо. Ошон үчүн биздин ишкерлер ушу кандай бир товарларды өндүрсө, сатса, ал жерге суроо талап дагы эле сакталат. Европа биримдигине дагы суроо талап сакталып жатат. Ошон үчүн бул QR код менен кирип бизнес пландоону үйрөнүүгө катталгыла. Анан ошо бизнес пландоону үйрөнүүгө катталган менен үйрөнсөңөр, өздөштүрсөңөр, бизнес пландоого мындай жөндөмүңөр пайда болосуздар, бизнести алып кетесиздер, же болбосо консультант болуп башка ошо ишкерлерге ошо бизнес планды жазууга жардам бере аласыздар да. Анан албетте каналды колдоп койсоңуздар болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.